шрифттерди ар кандай жол менен жасаганды үйрөнөбүз. Алгач биз өзүбүздүн сторисибизге киребиз. Ал жерге жаңы сторис тандайбыз. Жаңы сторис тандап туруп, мисалы, бул жерде мен ракушка кыла турган болсом, мисалы мына жогорудагы тандап алабыз дагы, жазганды баарыбыз билебиз. Ал жерде бул жерде мынакей А деп тургандардан ар кандай шрифттерди жасап алсак болот. Биз өзүбүзгө чакканын, өзүбүздүн табитибизге туура келгендей кылып жасап алабыз. Мисалы, мынакей салам достор. Бул биринчи шрифтте болду. Бул биринчи шрифтте болгондон кийин достор, экинчи шрифтке өткөн, мисалы, экинчи шрифтте бул 2А тең баштаңма менен жазылып турат. Бул баштаңма менен жазылганда, демек бул баардык тамгаларыбыз баштаңма менен жазылат. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтсүн дейм. Бүгүн сиздерге азыр мен пример келтирүү үчүн гана жазып жатам. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтсүн. Мынакей достор, көрдүңүздөр, баардыгы баштамалар менен жазылды. Мынакей. Эми достор, муну мисалы биз астыны башка түс менен кылгыбыз келсе, ушул эле жерге киребиз дагы. Мынакей биринчиде шрифттер жазганыбызды чекиге жылдырып койсо боло турган болот. Анан кийин дагы бассак, бул оң жак чекеден баштай турган болот, тегиз болуп. Дагы баса турган болсок, бул ортого келет. Мына жогорудагы 4 сызыкты карасаңыздар, ушул жерге каалагандарды жасаңыздар болот. Андан кийинки тегерекчеде бул жерде түстөр менен коздоп алсак, өзүбүзгө жаккан түстү тандап алсак болот. Меники азыр баарысы ракушкамдагы, фонумдагы ак болгон үчүн мен ак гана түстө калтырамын. Эгерде сиз кааласаңыз, мынакей каалаган түсүңүзгө которуп, сизге өзүңүзгө жаккандай түстөрдү тандап алсаңыз болот. Мынакей. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтсүн. Эми ушул эле текстти азыр мен түстөрдү тандап алдым. Эми бул экинчидеги бир эле анан 2 звездочка турганды баса турган болсок, бул жерде асты кара менен жазуубуз ач түстө болду. Муну дагы бир жолу баса турган болсок, мунун фону менен тамгалардын түстөрү алмашат. Сизге кандай түс жага турган болсо, ошол түстү колдонуп кете бересиз. Ошол түстөр тамганы дагы, фонду дагы экөөнү бири-бирине айкалыштырат. Мынакей, мына акты кыла турган болсок, мынакей көрдүңүздөр, түбүндө ак, үстүндө тамгалары кара болуп калды. Эми дагы ушуну эле кайра баса турган болсок, арткы фону жок болот. Дагы кайра баса турган болсок, мынакей арткы фону кара, үстүңкү тамгалары ак болду. Ушул эле түстөрдү сиз каалагандай түскө алмаштырсаңыз болот. Андан кийинкиде мынакей, бул жерде биз мына шрифттер, биринчидеги мына шрифттерди карай турган болсок, биз мисалы азыр экинчидеги шрифттерди тандалганбыз, баштама менен жазыла тургандарды. Эми мына акыркы 3-2 сызык анан ала турганы бул шрифттерди ар кандай анимация бере турган. Башкача айтканда, бул анимация берет биздин тамгаларыбызга. Эми муну кайра баса турган болсок, токтойт. Мынакей. Салам достор дегенди биз биринчи шрифтте жазганбыз. Муну эми мына 2 сызыкча бир баштамгасы турганды баса турган болсок, мынакей. Бул анимация берди. Салам достор. Бул биздин жазган текстибизге жараша катары менен чыгарып берет. Эми муну жасабай эле коеюн азыр. Мынакей. Анан достор, эгерде биз көп сөздөрдү жаза турган болсок, ушул жерге эле жазып туруп, андан кийин азыр мен сиздерге көрсөтөйүн кандай текст жазсам. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтсүн дедим. Дагы жараткан берген өмүрдү
башкалардай билели деп жазайын. Билели. Азыр коюйын. Андан кийин пробелди басып туруп биз ылдыйга түшүрөбүз дагы. Андан кийинки тексттерди жаза турган болсок, ар бир күнүбүз аманат. Мында кийинкиге түшүрөбүз. Эгерде мындан дагы ылдыйраак түшүрөм дей турган болсоңуз, бул мына четтеги пробелди чоң пробел стрелка турат, ошону 2 жолу бассаңыз, мынакей бул жерден үзүлөт. Аманат күнүбүздү өткөрөлү. Мынакей. Муну чоңойтсок болот, кичирейтсек болот. Мына четтеги стрелка, четтеги мына тегерекчени жогоруга кылсак чоңойот, ылдыйга кылсак кичирейет. Мынакей бизде ушундай текст пайда болду. Мынакей. Эми муну достор биз сторисибизге жүктөсөк болот. Мынакей биздин азыркы жасаган сторис. Сиздер да жасап, стористтериңерди кооздоп алсаңар болот.